Bular kağlaganda kılçaş керек kıyaldычы. Elmira деген çıkan içinden. Köçöge de çıkar. Uşun tınçıtkılaçı, же kamап salgıla. Эки-экиден уруштуруп тияка чагылыштырганын кереги жок бизге андайдын. Ызы чуусу тыйылбаган бул аймак Кыял мекемесинин алдындагы кичинекей 40 сотук жердеги базар дайыма ызы чуунун үстүнөн чыкпайт. Бул жерди тарыхын кичине айта кете турган болсок, 2000-жылдары жумушсуздук күч алып турганда Элдик чеберлери союзу коомдугу бирикмеси Бишкек шаардык мэриясынан ушул жерди ижарага алып 5 миллион сом кредит алып ошол убакта ушул базарды салышкан. Бул базардын айланасындагы соңку учурда болуп жаткан ызы чуулар эки тарап тең бири-бирин күнөөлөп келишет. Чындыгында эле бул аймакка ызы чуу салып аткандар кимдер, алардын максаты эмне? Бул 40 сотук кичи базар азыркы учурда сот тарабынан арестке дагы коюлган жер экен. Ушул жердин күнгөй тескейин сиздерге бүгүн чагылдырып берүүнү туура көрдүк. Элдик чеберлер союзу дал ушул 40 сотук жерге кичи базар куруп, 500 адамды жумуш менен камсыз кылган. Жыл сайын Бишкек шаардык мэриясына жана салык кызматына миллиондогон акчаларды төгүп, мамлекеттик казынага пайда келтирип турган. Ошентсе дагы, былтыр 1 ноябрда Бишкек шаардык мэриясы өзүнө болгон төлөмдөрдү 3 эсе көбөйтүп, ишкерлер ага макул болушат. Бишкек шаардык мэриясында аталган маселени караган комиссия ижара келишимин 1 жылга узарткан. 1 ай өтпөй, экинчи тараптын макулдугу жок эле мэрия жашыруун түрдө келишимди бир тараптуу бузуп салган. Укуктарынын одоно түрдө бузулушуна нааразы болгон базар ишкерлери Ленин райондук сотуна кайрылып, аталган базарга арест койдурушкан. Алдыда карапайым ишкерлердин ырыскысына кол салгандарга кенен токтолобуз. Күндө бир нерсе ойлоп чыгат дагы рядтарда жүрөт да буларчы. Ошо элди стресс кылып койду. Бишкек шаардык мэриясы ижара келишимин эмне үчүн бир тараптуу бузганынын артында бир уч топтун таасири бар. 2022-жылдын 15-декабрында Ленин райондук администрациясында базарда иштебеген жалданма адамдарды алып барып, Кыял Грант аттуу ишкана ачып, ишкерлерди коркутуп, өз билемдик менен базарды басып алууну көздөгөн бир уч шылуундар тууралуу айтып беребиз. Алар Акылбек Аскаралиев, Элмира Бечелова жана Салима аттуу жаран. Бул жарандар өздөрүн Мекенчил партиясынын мүчөлөрү катары тааныштырып, ишкерлерге күн көрсөтпөй келерин айтышууда. Бул 3 адамдын ар бири менен кенен таанышыңыз. Акылбек Аскаралиев деген ким жана анын кандай кызыкчылыгы бар деп ойлойсуз? Ал 1975-жылы 23 январда туулган. Бир канча жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылып, соттолгону маалым. 93-жылдары уурулук боюнча Карагулжа райондук соту тарабынан 2 жылга эркинен ажыратылган. 1997-жылы каракчылык менен 7 жылга камалган. Мындан тышкары бир катар мыйзам бузуулары боюнча күч органдарына сурак бергени маалым. Эч жерде иштебеген, эч качан ишкерлик кылбаган бул адамдын атында бир нече мүлктөр катталган. Алар Чүй облусунун Сокулук районундагы Фрунзе 86А дарегинде жайгашкан 1042 чарчы метр мейманкана, Сокулук районунун Романовка айылындагы МТФ-1 көчөсүндөгү биринчи үй, аянты 95,8 чарчы метр, Сокулук районунун Гаверловка айылындагы 1,3 гектар айыл чарба багытындагы жер, Сокулук районундагы Романовка айылындагы Разная көчөсүндөгү 15,889 чарчы метр жер участогу, ушул эле райондогу Романовка айылындагы МТФ-1 көчөсүндөгү 1103,6 чарчы метр айыл чарба багытындагы жер участогу, Сокулук районундагы Романовка айылындагы МТФ-1 көчөсүндөгү 290,65 чарчы метр цех, 1190,4 чарчы метр жер аянты менен, Сокулук районундагы Сокулук айылынын Фрунзе 78 дарегинде жайгашкан 40,6 чарчы метр турак жай, 893,2 чарчы метр жер аянты менен, Бишкек шаарындагы Арча Бешик жаңы конушунун Камбарата 76 дарегиндеги 800 чарчы метр жер аянты, Бишкек шаарынын Тыналиев 9/4 дарегиндеги 139,5 чарчы метр батирге ээлик кылат. Буга чейин Акыл Аскаралиев мындан башка дагы Чүй облусу жана Бишкек шаарында ондогон үй мүлктөргө, жер участоктарына жана бир нече автоунaalарга ээлик кылган. Анын мындай баш айланткан байлыктарды кандай жол менен тапканы да белгисиз. Базарга бастырып кирген Акыл Аскаралиев бул жерде өзүн хан сезип алган. Буларды чарпаңыздар.
Эмненин негизинде чыгат? Эмненин негизинде чыгат? Эмненин негизинде? Эмне деп? Кандай неменин немеси? Сен документиң жок болсо эмне отурасың бул жерде? Аны көрбөйсүңбү бул жерде? Жок, аны Арестте турат. Шылундардын экинчиси Эльмира Бечелова 1974 жылы Жалал-Абад облусунда туулган. Бул айым 2004 жылдын 20 январында Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан уурлук боюнча айыпталган. Бул жердин акчасы мамлекетке түшсүн дагы, калган акчалар бизге условия болуп түзүлүп берсин. Ал эми үчүнчү адамды базардагы ишкерлер Салима эже деп таанышат. Бул айымдагы жогорудагы эки жаранга кошулуп алып, ыз учуу салгандардын бири. Чындыгында бул эки айымдын көздөгөн максаты эмне? Салима эже, мага чалбай койдуңуз го, эмне кошуп айтасызбы? Теги сиз мени профсоюз болуп эле иштей бер деген турасызбы? Сиз өзүңүз администратор болуп иштейм депсиз го? Мейлі иштесеңиз иштей бериңиз, мен сизге каршы чыкпайм, сиздей болуп мага каршы чыктыңыз эле го, мен сизге каршы чыкпайм. Бирок мен профсоюз болуп иштебейм, мен администратор болуп иштейм. Болгондо да главный администратор болуп иштейм деп атам. Акыл өзү айтты. Ана мен сени ушул баланы кетирбей эле коелу, ушундай кылайлы деп мен акылга кирип ортого түшүп айтканымды билесиң да сен. Ана мен деле силерди адам деп, ушулар деле ушу иштесин, жаштар деп башынан баштап эле айтып жүрдүм го силерге деле. А бул Эльмиранын ою башка экен да, бул өзүнчүлүк экен да. Мен президентке чуркаганмын, мен президентти шайлаганмын эле дей берип чарчатты мени. Акырында айттым, сен президентке чуркасаң, президенттин өзүнөн бар жумуш ал. Биз деген өзү коюп атат, акыл, адамгерчилик менен иш кылып атат дедим. Базардын ишине кирсек Эльмираны жолотпа, өтө уланды жолотпу деп айткан. Сиз бетине коюп бериңиз. Мен карагандай жокмун аларга, ушундай айтып аткандачы, көңүлдө билген жокмун. Ушундай сөздөр болуп атат ортодо. Демек, булардын максаты башка болуп, базарга администратор, экинчиси башкы казыначы болуп иштөө экен. Бул биринчиден. Экинчиден, бул жердеги орундарды мурунку жана азыркы базар администраторлорун коркутуп, шантаж кылып, бекер алып, администрацияга дагы эч кандай ижара төлөбөйт жана эч кандай салык төкпөйт. Ким берген сизге бул местаны? Эльмира эже. Бечелова деген. Эльмира эже местасы. Ошонукубу? Бир жылга 180 миң алган. 180 миң аренда. Өзүңүздөр көргөндөй, Бечелова бул жерде бекер алган, кайра аны ижарага берет жана бир эле орун менен чектелбейт. Базар администраторунун айтымында бул айымдын мындан башка дагы эки бекер алган оруну бар. Аларды ижарага берип, акчасын бир жылга алдын ала алып алган. Бул Эльмира Бечелова дегендин местасы, бекер алган места. Бул бекер алгандагы элдерге арендага берет экен. Арендага берет. Өзү негизи өкмөткө төлөбөйт. Тетер Салима эже бар, анда местасы бар, ал да өкмөткө төлөбөйт. Демек, бул жака сиздерден бекер алган, администрацияга чыккан. Бизге чейинки администрациядан бекер алышкан. Өстөр арендага беришет элдерге. Арендага берип, эч кандай салык төлөбөйт. Ошол экинчи партиянын эмесин жаман шолуп, терисин жаман шолуп, ошондой иштерди кылышып атат, ал провокация кылышып элдерге. Бергерсиз захват кылышып атат булар. Бечелова өзүнүн Facebook соц тармагында түз эфирге чыгып, бул жерлерди базар администраторлору сатып жиберген деп айтып жатат. Эми мынандай жерлерди сатышып, 13 миң доллардан 1,5 квадрат метрди 13 миң доллардан сатканда бул жерде деген 25-30 места бар. Эми эсептей бергиле канча акча болупту. Мына жаңы ачылган, жаңы жасалган. Биз чындап эле аталган орундуктар Бечелова айткандай сатылып кеткенби, чын төгүнүн билүү үчүн ээлеринен сурап көрдүк. Жок, биз арендага алганбыз буякта. Бул орундуктарды сатып алдыңыздар беле? Жок, бул жерде биз арендада турабыз негизи. Жок, бул жерлер арендага берилген бир жылга. Арендага берилген. Сиз ушул жактасыз. Ооба. Бечелованын бул кылыгы жогорудагылар менен эле чектелбейт. Ал өзүнүн Кыргызстан профсоюздар федерациясынын мүчөсүмүн деп ишкерлерден белгилүү өлчөмдө акча чогултат. Аталган маселе боюнча базардын жетекчилиги Кыргызстан профсоюздар федерациясына да арыз менен кайрылышкан. Себеби Эльмира Бечелова профсоюз үчүн деп ар бир ишкерден акча чогултканы аз келгенсип, мекеменин финансылык иштерине да кийлишип турат. Бул маселе боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгы шылуундарга эмне үчүн чара көрбөй жатканы ишкерлер үчүн табышмак. Жогорудагы 3 эрен базардын жанындагы кыял мекемесинен кеңсе ачып алышып, ишкерлерди коркутуп, бизге кошул деп арыз жаздырып, бир нече кагаздарга кол койдурушкан. Булардын максатын түшүнгөн ишкерлер жазган арыздарын кайра кайтарып алышкан. Ошентип, Акылбек Аскаралиев 10 жылдан бери базардагы ишкерлердин тынчын алып жүргөн айтылуу Эльмира Бечеловага базардын башкы администратору кызматына коем деп сөз берсе, Салима аттуу аялга башкы казыначылык ордун убада кылганы белгилүү болду. Бул үчүн өткөн жылдын 15 декабрында Акылбек Аскаралиев Кыял Грант аттуу компания ачып, мени базардагы ишкерлер шайлады деп өзүн директор катары тааныштырган. Бирок базардагы ишкерлер Аскаралиев өткөргөн жасалма жыйынга барбаганын, ал өзү сырттан базардын ишкерлери деп башка адамдарды жалдап келип, өзүн өзү
шайлап алганын айтышууда. Чынында эле Аскар Алиев базардагы ишкерлер менен жыйын өткөрүп аны шайлашканбы? Ал жетекчи болдуу деген суроо менен бул жердеги ишкерлерге кайрылып сурап көрдүк. Аскар Алиев деген тааныбайсың, Аскар Алиев? Жок, пока азыр. Көрө элекмин окшойт. Тааныштыра элекпи? Мен тааныбайм бирок. Тааныбайсызбы? Жаңы келип турбасызбы жетекчи болуп? Аттарын билбейм бирок. Тааныбайсыз? Тааныбайм. Сизчи? Жок. Мындай өзүн тааныштыра алмайсың да келип ушундай деп. Жок. Аскар Алиев деген тааныбайсыз? Ким? Аскар Алиев. Жок, тааныбайт экенбиз. Тааныбайм. Бир келип мындай өзүн тааныштыра алмайсыз беле? Бул ушул кичи базардын жетекчиси. Тааныбайм. Сизчи? Келген жок, аны көргөн жокпуз. Жок, тааныбайт экен жок. Жок, общем көргөн эмесин тааныбайм. Келип мындай эметкен. Жок, общем өзүн тааныштыра жок. 15 жылдан бери иштейм, бирде жок. Өзүңүздөр көргөндөй, Аскар Алиевти бул жердеги ишкерлер тааныбайт жана ал өткөргөн жыйынга бирөө да катышып көргөн эмес. Демек, Аскар Алиев өзүн жасалма шайлап алганы көрүнүп турат. Өздөрүнө базып алып атат да бердичи. Эч ким шайлабаса деле, эл шайлабаса деле өздөрү шайлап алып туруп, команда болуп келип алып 5 ошо бир кишинен отургузуп атат да берди. Аз күн мурда Аскар Алиев баштаган 3 жаран базар администрациясын басып кирип, ишкерлерге тынчтык бербей, милицияларды ээрчитип келип ызы-чуу салышкан. Айдан чечилгенде мен көргөм, азыр чогулушуңарга деле баргамда жанагы башка кишилер келип кол чабып сизди шайлап атканчы, бирок анан кийин Жыйынтыктап айтсак, булардын башкы максаты базарды ээлеп алуу болуп жатканын түшүнсөк болот. Бир нерсе болсо эле Эльмира Бечелова администрация адамдарын Facebook'a чыгарам деп шантаж жасап келери маалым болду. Сен буларды эмнеге сен антип башкаруу эмете турган эмең бар экен. Азыр мен Facebook'a чыгарам. Мына. Коюңуз сен мен бар. Чында монтип. Бул базарда эмгектенген 500дөй адамдын көбүнүн кредити бар, көпчүлүгүнүн жалгыз каражат тапчу булагы ушул жер. Андыктан бир уч шылуундар ишкерлерди жайына коюп, ызы-чуу салганды токтотушса дешет. Иштеген балдарга биз тынчтык бербей атат буларчы. Биз ушу жаңы келген жаңы балдар менен иштешебиз. Ушуларды дагы көрөйлү. Биз дагы бала чакабызды багып атабыз ошол кредиттерди төлөп атабыз. Бул базар оңойго турган жок. Биз үчүн азыр кыйын болуп атат, конечно. Себеби деген биз ушул жерден наныбызды таап жеп атабыз. Ар бир адамдын кредити бар. Анан ошону төлөп атабыз. Биз деген эч кандай жалап кылган жокпуз да, кымбат болуп атат, кымбат төлөп атабыз. Же бизге условия түзүп берсин деген жокпуз. Ал нерсе кереги жок. Самый главный бизге тынчтык керек да. Ошо мекелчинди атыга жаанып алып, өзүнү башкача элестетип, ошолорго таянып, монтип колунан келген нерсени жасап атат да бул келинче. Ушуга көбүрөөк чара колдонууңузду суранабыз. Бизде жанагы Эльмира Бечелованын Салима да бир 2-3 аялдар жүрөт, бизге алардын кереги жок. Алардын базардан сырткаркы, может, жанагындай акча таба турган багыттары болсо керек да. Мен мисалы үчүн 4 бала багам. Эко контракт төлөйм. Кредитим бар. Базары жа оңдоонго менин шартым жок. Алардын акчасы көп, же какой-то ошо жогору жакта иштегендер, может, аларга акча бөлүп берет. Эльмирага Мен күнүмдүк турмушумду ушу базардан алам да. Бекер места алып үйрөнүп калышкан окшойт да буларчы. Ар бир администрация келсе эле ошодо бекер места алып эле, эми мына жерде отургандарын көңүр билбейсиңер, Эльмиранын канча местасы бар, кандай жол менен алганын. Эмне үчүн муну алам деп атат? 6 айдан бери күн бербейт. Мына 6 айдан бери бизди нормально иштеткизбей атат. Биз мисалы коркобуз азыр. Жатсак турсак коркобуз. Бардык жеген оокатыбыздын, биздин табарыбыз бар, канча мэйнетибиз бар ушул жерде. Вице-мэрден Суран Кытмак Орунтаевдин жалпы кыялын эли. Бизге ошо тынччылык эле керек. Ошо Орунтаев бизге жардам берип, ошо тынччылык эле алып келип берсин, ошо. Азыркы администрацияны биз ошону эле колдойбуз, ошо менен бирбиз. Колдойбуз. Биз эл жалпы ошо Бул кичи базардагы иштеп жаткан ишкерлердин айтымына караганда, ушул жерге жаңы администрацияны орнотобуз, жаңы шайланып келди делген 3 адамды калкалаган ушул кыял мекемесинде иштеген аркасында адамдар бар деп айтышууда. Биз кийинки көрсөтүүбүздө ушул кыял мекемеси дагы кандай иш алып барат? Ал жактагы ушул 3 жаранды калкалаган адамдар кимдер? Мына ушул тууралуу силерге айтып беребиз. Булар каалагандай кылчаш керек кыялдычы. Эльмира деген чыккан ичинен, көчөгө да чыгат. Ушун тынчыткылачы, же камап салгыла. Эки-экиден уруштуруп тияка бияка чагылыштырганын кереги жок бизге андайдын.
Жоқ.